бул жалган дүйнөнүн пенделери деле өзүн билгенде айта беришет экен да. Мен өзүмдүн тетиги дүйнөнүн айтканы менен айтам. Тетиги дүйнөнүн пенделеринин айтканы менен. Арбактардын айтканын айтам, мен мында башка сөз айта албайм. Медреседен барып окуган эмесмин, мечитке барган эмесмин. Бирок Алла Таалам жалган дүйнөгө пендесин жараткандан кийин Кудай деп эле баягы сыйынышат экен, Кудай деп эле жалынышат экен, Кудай деп эле тилешет экен. Анан ушинтип жүргөндө Алла Таалам туруп ойлойт экен, бул эмнеси? Булар мени бир ооз сөз кылбайт. Бул кандай? Мунукулардын Кудайы ким? Деп анан Жебирейил периштени жерге жиберет экен. Барып ушул пенделердин Кудайы ким экенин билип келгин барып деп. Анан Жебирейил периште келип, алар келгенде эле адамды көрөт да сразу эле. Алардан сурап, сенин Кудайың ким деп сурабайт алар. Сразу эле билишет. Анан түшүнөт экен да, булар Кудай деп Аллага сыйынат турбайбы, ушинтип Алла Таалага Кудай деген ат коюп алышкан турбайбы пенделер. Анан бул Кудай деген сөз Кутай дегенден да жаралган эмес, кут түштү дегенден да жаралган эмес. Кудай деген эле сөз менен жаралган сөз бул. Адамдардын жаратканы, жалган дүйнөнүн пенделери. Анан Алла Таалама барат экен, айтат экен ушинтип. Сизге ушинтип сыйынышат экен булар. Алла деп сыйынбай, Кудай деп сыйынышат экен. Сизге Кудай деген ат коюптур. Деп анан Алла Таалам тынчалып калган экен ошол бойдон. Бирок жанагы Кудай деп булар парвагерим анан жараткан. Кудайга ар кандай жол менен кайрылат. О парвадигерим деп кайрылат. О теңирим деп кайрылат. О жаратканым деп кайрылат. О кудуретим деп кайрылат. Мисалы Кудайга ушундай ар кандай эме менен сөздөр менен кайрылат. Бир эле Кудай деген сөз менен эмес, бирок чындап келгенде жараткан Аллам деп эле сыйыныш керек экен, адамдар ошого көнүш керек экен, Алла деген сөзгөчү. Тиги дүйнөдө мисалы Кудай деп айтпайт, ал дүйнөдө Аллама тобо келтиргенбиз, Аллага сыйынганбыз, Аллам жараткан жалгандын бардык жаратылышын, анан адамды да жараткан, жаныбарларды жараткан Алла Тааланын өзү деп айтат. Анан мен ал дүйнөдө жанагындай сурак көргөнүмдө Кудай деп айткандарын уккан жокмун. Ал тиги дүйнөнүн пенделери Кудай деп такыр айтпайт. Жалган дүйнөнүн пенделери гана айтат Кудай деген сөздү. Тиги дүйнөдө адамды адам деп дагы айтпайт, анан киши деп дагы айтпайт, пенде деп гана кайрылат адамга. Бардык пенделер деп эле айтат. Эй жалгандын пендеси. Мен кээде бул дүйнөнүн пенделерине кээде ошентип кайрылып кеткен учурум болот. Көбүнчө мындай ачуусу келе түшкөндө жалгандын пендеси деп монтип кайрылган учурлар болот аталардын. Анан мен деле ушинтип айтам, көп убактарда пенде деп сүйлөйм. Жаңы келген кезинде пенде деген сөздөн кичине мындай элдин арасында уялгансып кетчүмүн, мындай бул эмне болгон аял каяктан чыга калып эле мындай сөздөр сүйлөп атат дебесин деп. Анан азыр болсо көнүп калдым. Убакыт деген көп убакыт өттү, көп суулар акты, көп мезгил өттү. Азыр мен көндүм. Аллахым деп сүйлөшөт го, көбүнчө баягы билбестик да, ошо Аллахым деп. Аллахым деп ошо кайрылыш керек, Алла деп кайрылыш керек. Аллахым деп көбүнчө жана жетиги арабиялыктар айтат экен да. Анан биз эми Арабияны тураганга да акыбыз жок, ирандыктарды тураганга да акыбыз жок. Биз өзүбүз кандай кайрылып келсек, Кудай деп кайрылсак, Кудай деп кайрыла беришибиз керек дагы. Анан ошонун ичинде Аллам деп баары бир сыйынып жүрүшүбүз керек. Аллам, тобо кылам, жараткан Кудайым, бизди өзүңүз жараткансыз ушул дүйнөгө. Пендечилигибизди кечире көр деп сураганымды кечире көр, жараткан. Түз жолуман тайдыра көрбө, түз сөзүмөн тандыра көрбө. Кудурет деп ушинтип сыйынып жүрүш керек адам деген. Анан сөзүнөн дагы, жолунан дагы тайбаганга аракет кылыш керек. Бул жалгандын пенделерин мен антип айта албайм. Шундук пенделерди көрөм, эй тобо деп жашап өтө берем бул дүйнөгө. Жалгандын пенделери укмуш болот, чын эле карап турсаң. Мурунку Советтер Союзу бар кезиндеги адамдар бөлөк болгон. Азыркы адамдар жут, желмогуз, жалаңкыч болду. Мен ушинтип эле айтам. Чындыгы ушул.